Ушул жерге эле 9 кабаттуу эки неме салынды. Азыр үй башташты, эч кандай канализациясы жок, суусу жок, эчтекеси жок. Эки жагынан 6 үй бар. Могу аңдайдагы үйлөрдү айтпаганда. Үстүңөн карап турса кантип жашайсың? Жок, күн жок. Азыр бул курулса аркы тарабынан аркы дубалды көрөт, берки тарабынан бул дубалды көрөт, болду. Эми кандай киши билбейм ушундай уруксат берет ушу. Элдин убалына калбачы. Ошон үчүн биз Азыр- директордун өзү жоопкерсиз дегенбиз да. Анткени директор баардык маселени билет. Бизге окшогон эле дошиктерди алдык. Албакчылар сатып алат. Дорогие друзья, мы рады сообщить, что начинаем новое строительство жилого комплекса в Кокджаре. Тегерегине болсо тепектей кылып үйлөрдү салып атат. Анан кийин мектеп жок. Ички көчөнүн жолун дагы тосуп алган деп атышат. Дап даярдап мектеп сатып алып атабыз. Парковкасы жок, үй курдуруп О, 80 унаа, 88 унаа кантип атат? А канализациянычы? Канализацияны да чечип берсеңби? А чечилбей калса эмне болот? Чечип берсең. Бишкектин четиндеги Көкжар айылынын тургундары кайрылып, жеке менчик үйлөрдүн ортосуна көп кабаттуу турак жай салып жатат деп арызданышты. Алардын айтымында бул турак жайдын курулушу мыйзамсыз деп эсептешет. Анткени бүт коммуникация, канализация, суу жагынан эртең көйгөй жаралат. Биздин тегерек четиндеги үйлөргө алда канча ыңгайсыздыктарды жаратат деп арызданышууда. Бүгүн ушул маселенин күнгөй тескейин тактап, мыйзамдуулугун териштиргенге аракет кылабыз. Жок, мына күндө эле казып атат, күндө казып атат. Эки экскаваторлоп, ондогон хабалар келип, күндө титиреп казып. Биз жашайбызбы, жашабайбызбы? Эгерде 9 кабаттан астында биздин конституциялык эмебиз, укугубуз бузулуп атат. Биздин эркиндигибиз чектелип калды да, биздин эркиндигибиз чектелип калды. Үстүңөн карап турса кантип жашайсың? А ким сага кепилдик берет? Тамекинин калдыгын үркүп ийсе, үйдүн чатырына түшсө, жолосо токтоп турган машинанын үстүнө түшсө өрт болбойт деп кимге? Эч ким кепилдик бере албайт да, туурабы? Эч ким кепилдик бере албайт. Ал биз жашообуз эмне болот? Биз деген мына көп жашайбыз, баш жасайбыз. Бизге жашоо керек да татымак. Мен неберелерим, чөбөрөлөрүм ушул үйдө өсүшкөн. Алар мына каска кийип алып жүрүп, өртүн кетип бирден учуп чыгып. Бул курулуш жүрүп аткан учурда деле бир нерсе Түшүшү мүмкүн. Мына азыр котлованын баштады, эми алар улам көтөрүлө баштайт да. А коопсуздугун ким көзөмөлдөйт, ким жооп берет бирдеме болсо түшүнүксүз. Сиздин үйүңүздөн аралыгы канча? 2 километр болот. 2 километр? 2 метр. А негизи 6 метр болуш керек. Негизи. Эми крандар келет, жолу жана бетон эметкен бийик техникалар келсе, ал кулап кетишсе үйгө келип кулайбы же кандай болот? Караган эч ким жок. Эми экинчи үй тетеңге турат, ал мындай жакын мага барат экен да, мага барат. Мына моюнан карасаңыз, мына тетеңине карасаңыз, мына тетегинде турбайбы тетеги? Кызыл линия бүт касылат да, моундай болупчу. 2 метрге чыгабы? Чыкпайт 2 метрге. 2 метрге чыкпайт да. Ошентип эле. 2 километр. Бул ушул жерге эле 9 кабаттуу эки неме салынды. Анан тигине тетеңге бирөө салган. Тетеңде тетеги кызыл чийик турбайбы, кызыл? Ошо менин бер жагымда да бар. Ошоңго да салынат да. Узундан мондай салынат бирөө. Узундан бүрүшүнө салынат. Бирөө бейинге салынат. Бирөөсү мондайынан, бирөөсү мындайынан экен, Ушундай салынат бар. Анан бул моюн билбейм кандай кылып батырышат. Эми дагы түнө кетет экен. Мен тек басса меники дагы жакындайт да экен. Эми биягын бүтсө, биягына барат экен. Тегин каршы. Бул жер казганда бул стройка жүрүп аткан учурда деле үйлөргө зыянын тийгизет да. Үйүңүзгө чаң кирет, титирегенден жаракка кетиши мүмкүн. Бул баягы трамбовка кылышат да. Трамбовка кылышат. Бул эми уплотнение кылышат да мунун ичинечи. Дагы ошондо жанагы вибрация жана катообу бирдеме келет да. Мен строитель эмесмин, мен угуп жүрөм да. Анан титирейт да. Ооба, буну азыркы мамлекеттик курулуш министрлигине кайрылалы. Нурдан Орунтаев көрүп атса, буну мындай адис болбосоң, курулушчу архитектор болбосоң деле түшүнүктүү экен да. 25 сотук дейт, чакан эле жерге чоң 2 блоктон турган 9 кабаттуу үй салабыз деп атат. Бул жанындагылар эмне болот? Мисалы үчүн бул үйгө кандай үйдүн үстүнө туруп калат экен. Бул курулуш жүрүп атканда бир нерсеси опалубкасы же бир тактайлар учса, могу жерде жүргөн балдарга эмне болот? Анан кийин булардын бул жакта жаткан үйлөргө күн тийгизбей көлөкө кылат. Ал жагы бар. Булар эми күн көрүш керекпи? Жанында кошуналары да калп үй. Мисалы карасаңыздар, бул жактан эртең менен күн тийгенде бул кошунасы күн көрбөй калат экен. Күн батып аткан учурда аркы жакта 1, 2, 3 үй, мына булар.
аларга күн тийбей калат экен бул тоссо. Сонун жашылдандырып койгон. Тим эле көзүң кубанат да. Келсек мынакей, мына ушунча элдин баарын Эми бул жакты билбеген адамдарга ошону көрсөтүп сатат да билбеген эми. ошентет да. Барат, кофе берет, отургузат, тим эле сонун сөздөрдү айтат, анан алат. А биздин кыргыз эл биз кандайбыз? Биз эчтекеге карабайбыз. Ай, сонун турбайбы? Ошо ала берсең болот экен депчи. Дойшиктерди алдап атпайбы? Ошондой эле бизге окшогон карапайым элдерди алып аткан элдер дагычы. Канча элдер алданып калып атат. Мындай болуп эки объект болот деп атат. Мондай жашылдандыруу, дарактарды эккенин көрсөтүп тур. Анын баары кайсы жерине эми атат журналист? Мына балдар ойноо аянтчасын көрсөтүп тур, Бул эгер сүрөттөгүсүнө караган болсок, бир 5 соттук жерге салынгандай да мына бакча. Жок, сүрөттөрдү карасак, Ошо сүрөттөрдү карасак. архитекторлорго кайрылгым келет да, сүрөттөрдү карасак, бир талаада эле салынып атат да, бир бош тала. Могу жердин баары, мына бер жагынын баары бош. Эми келгенде 2 метр бер жакка кандай бакты келет? Забор бар. Бер жакта 3 үй, ар жакта 4 үй турат. Биздин архитекторлорду өткөндө көрдүк, жаш балдар иштейт экен, Гостройго барганда. Yani тартып койгондорун карабайсыңарбы? Эми ушунча участок даже эми детский площадкага жок. Аны жана кайтып атпайбы? Аны да билдик. Бул участок, үй деген примерно 80% элейт. Айтпады дегенде. 40% эле үй элеш керек экен. Калганын баарын жана парковка. Детский площадка могу жерде эле эметип пландап атышат. Машиналар могу жерде турабы? Калганда 40 машина парковкага кирсе, 40 машина көчөдө калабы? Могу жакта проезжая часть аябай көп. Көрүп атасыңар, жаттай бир тынбай машина жүрөт. Суу маселеси вообще көйгөй аябай, бүт айыл боюнча көйгөй. Суу чыкпайбы? Суу вообще жок. Мына эми айтып кетейин, буларда деген мурда деген бул жерде участокто жөнөкөй үй бар болчу да, частный. Анын суусу бар. Ал только ичкенге колдонулган суу. Бизде дегенде ошо эми договорубуз бар. Сууну только ичкенге колдонобуз. Агурукка колдонмой жок. Дети жанакы салынып аткан этаждарды көрүп атабыз, ошо биз ичкен сууну стройкага колдонуп атышат. Көзөмөлдөгөн эч ким жок. Эме байке айткандай, Гостройго барып атабыз. Жазылып барып атабыз, как положено. Азыр министерство болду. Министерство болгону байланыштуу да кабыл албай атышты. Ал кезден колдонуп, мына строительдер өздөрүнүн иштерин жасап атышат. Эми кандай киши билбейм ушундай уруксат берет, ушу көп үйлөрдүн арасында эле келип эле этажды коюп койгонго. Суу жок да. Анан биз бир жумада бир 2 жолу берет да. Ошондо моуну сууга алып калабыз да. Мондай сууну көрүнүп касып. Нар жакта бирөө турбайбы? Ушунда ар бирибиздин үйүбүздө бар. Ушуга токтоп калабыз да, болушунча. Суу берген учурда болушунча өчүрмөйүнчө ушундай токтотуп эме кылабыз да. Анан кийин колдонобуз да. Ошондо бир жумада жайында бир жумада 2 жолу берет суу. Калган 4 күнү бөлүп мондай берет да. Көчөлөргө бөлүп анан Суу тартышта суу жок. Жайында биз 2 жумалап суу жок болуп калат биздечи. Жанагындай эмеден водовоз менен сатып алабыз. Бул 80 квартирага каяктан 80 суу квартира. жеткиз АМК тегереги 500 квартирага каяктан деп койгула. Анан ошону билген кишилер эле айыл өкмөтүнөн мурун иштеп жүргөн эле байкелер айтып атат, ушул айылдын суусуна кошулду деп. Биз айылдагы тиги Аман деген балабыз бар. Ошол Аман деген балабыз чакырып келсек, ой эже бул буга кошулган эмес, тетиги 5 күнгөйдөн. Разрешение эчтекеси жок буларда. Эми булар кандай жана мына тети курулуп атат, булар каяктан суу алат билбейм. Ошон үчүн айтып атпайбы, элдин убалына калып атышат. Акчаларын алышат да, куйругун түйүшөт, кетишет, алар эмне? Айласы жок, чырылдашат, өкмөткө кайрылат, өкмөт. Тетигереки 5 этаждын эмеси жок. Жайдын күнү суу келбейт аякка. 4-5 этажга канистра менен суу ташып, туалеттер иштебейт. Ошол үйгө ошентип калат экен да суу жок болгон. Суу жок болуп жайдын күнү ошентип калышат. Анан кийин суу жок калганда кээде кошуналардан сурап, анан алып турушат да. Эми жашагандар. Эми могу жерди карасаңыздар, тетик үй турат го. Жана мына көп кабаттуу үйдүн астындагы. Ушул үйдү эми бир үйдү аркы тарабынан да күндү тосуп тур. Эми азыр могу жерден курулса, берки тарабынан да тосот экен да. Ошондо ал үй бир экөөнүн ортосунда көлөкөдө эле калып кетет экен. Ушуга ким уруксат берет? Алардын бул үйдө жашагандардын укуктары эмне болот? Аларды ким карайт? Ушундай кызыкка кептелиптир да. Мына азыр аркы ошол үй, андан кийинки могу жактагы сары ак үй дагы экинчи линияда турган, аны дагы тосот экен бул тарабынан. Болбосо булар ушу күн көрөлү, жарыкты көрөлү деп бул тарабынан терезе чыгарышкан экен.
Бул жактын ген планын берип атканда аларды карадыбы, эми эмне болот? Аркы карасаң да таунхаус салып астына верандалар турат, террасалары. Күндө отурабыз деген. Жок, күн жок. Азыр бул курулса аркы тарабынан аркы дубалды көрөт, берки тарабынан бул дубалды көрөт, болду. Аларды үстүнөн отурган 5-6, 9 этаждагы жашоочулар балкондон аларды карап турушат эми. Ушундай болуп атыптыр да эми. Эмне десек болот буга? Эгер ушул жерде бул үйлөрдөн өрт чыккан болсо, аягынан кантип кирип өрт өчүрүүчүлөр кирет, ал дагы чоң суроо жаратат. Мына жанагы үйдүн биз берки тарабына келдик. Мына продаю таунхаустар сатылат деп жазып коюптур. Террасасы менен деп жардамалап, бул жакшы план менен салган экен да. Эми террасасын көрдүңүздөр жанагы. Аркы жактан үй түшө турган болсо, террасадан эч нерсе жок. Жөн эле 4 дубалды тиктеп отурушат. Мына эми азыр бунун үйү өтөбү, өтпөйбү? Ким билет. Эми алар өздөрүнүн бизнесин кылабыз деп, бул жактагы дагы бир адамдын ишине тоскоол кылып, алардын мынтип банкрот кылган атат. Ушундай кенедей эле жерди көрүп алышып эле 10 соткабы, 15 соткабы үйлөрдү тыгып эле салып атышат да. Келип эле ушундай уже көрүп атасың тиги жерде да бир көп кабаттуу. Аны менен 2 жылдан бери күрөшүп атабыз. Мурунку салынган кийизбай боюнча. Анын иши каралууда, бирок ошо биздин ушу кайрылат элек биздин эме башчыларга. Аябай создуктурушат экен. Илгери бюрократическая машина дечү, азыр андан да жай кыймылдайт экен. Бюрократическая машина кыймылдагыча биздики уже үйүн салып баратат. Потому что ушундай көп нарушениялар менен салынып атат. Могу жерде азыр айтып кетпеди, эки жагынан 6 үй бар. Могу аңдайдагы үйлөрдү айтпаганда. Азыр мындай деген закон чыгыптыр. Биз жакында эле могу эмеге главапунун замына кирдик. Кирсек мынтип айтат да, азыр мурун үйдү салгандай экинчи этапта жалаң эме жанагы канализация, суу пунун бүт бар ошондо болчу. Азыр ошонун баары биринчи этапта. Булардыкы канакей. Сразу үй башташты. Эч кандай канализациясы жок, суусу жок, эчтекеси жок, мынакей. Сразу эле баштады. Биз өлкө жетекчилерин айтат элек да, мындай да азыр эл менен өкмөттүн ортосунда азыр жаңы эле жакшы жакындашуу пайда болуп келатканда булар эми саботаж жасап атат. Моунда 180 киши биз кыргыздар өзүбүз тууган тушкан. 184 көбөйчү. Анда 4 көбөйчү, ошонун элдин баары эле каршы болот эми. Булар салып алып кетип калса, анан водко бербей турса, анан ойлойт өкмөт. Бизди акчабызды алып алып, анан бизге условия түзүп, анан эме алып закон мыйзам деген иштеш керек да. Ушундай да токтотуш керек деп атасыздар. Кээ бир курулуш компаниялары жанагындай үйдү куруп берип алып, элди киргизип коюп, анан кийин эл менен өкмөттү каршы кылып, мамлекет бизге уруксат бербей атат деп чыгалууну пайда кылат. Ушундайын да токтотсо, муну негизи токтотуш керек. Бул деген мыйзамсыз да. Өзүң карап көр. Мына азыр карап кишине менин үйүмө кирип карайсың, казып атышат. Бул эми мыйзамсыз. Ошон үчүн кайрылат элек. Жанагы канча кылдыш айтып атпайбы? Жана ал 7 региондо жүрөт, үйүнү токтобойт. Ордунан барып чечет. Ал үчүн жанагы градсоветтеги кишилер, жанагы Гостройдун кишилери, Алаканда болгон Бишкекке барып, ушуну көрүп, анан элдин акыбалын чечип койбойт деген менде чоң маселе. Ойлоносуң. Ойлонуп деле ошону чече албай койдум. Эмне деген адамдар ал? Жанагы Орунтаевди кыйкырып атат. Пока генеральный план болмоюнча, түзүлмөйүнчө, көрсөтүп кетмейинче бийик кабаттуу үйлөрдү бербейбиз деген сөз бар. Жанагы эме жогорку советтин бир трибунасынан айтып атат. Аны ал деген жок. Жана канча кыдырша айтып атат. Канча квартира болсо ошончо машина болуш керек, парковка болуш керек. Аны караган киши жок. Анын сөздөрүн баарын укпайт экен буларчы. Анын так что ошолор менен ошо канча кыдырша айтат элем мен азыр эфирден пайдаланып. Чоң жардам берип сөзүңүздү контролго албасаңыз, уже элдин чыңалуусу башталды өзү. Мындай стройкалар Кыргызстан боюнча канча? Ошто канча турат? Бишкекте канча? Мен кайрылат элем ошо канча кыдырша. Өзүм элге алып, ошо өзү жетектеген мекемеде азыр биздин ишибиз жатат, ошону тесттетпесе да жакшы болот эле. Пожарный разрыв деген сакталган эмес. Жанакы айтып атпаймынбы, Байкендики могу алыста турса, Байкендин үйүнөн баштап 6 метр калтырып коюшканда булар. Бул эме деген амалдуулук да, билбейм. Мындай амалдуулук да. Адияктан 4 метр деген алысыраак 2 метр эле болгон үчүн 4 метр эле калтырып коюшкан да. По идее, могу забор красной линии деп эсептелет, межевая черта. Ошондон ары 6 метр 80 сантиметр калыш керек экен, по идее.
А булар ушундай амалдан атышат да. И пожарный разрыв жок. Ал айтып атпаймынбы? Бүт баарын нарушение менен салып, анан бизге окшогон эле дощиктерди алдап, албакчылар сатып алат. Бүт ушу маселе ушулар. Эми биз эшик салынып калса, алардын эмеси проблемасы ошол. Алар өкмөткө бара баштайт эми. Ошондо ойлонуш керек да. Сиздин документиңизди бериңиз, үйгө киргеле, сууга кошуп бергиле. Канализация жок. Машиналарыбыз каяка токтойт. Маселе чоң биякта, аябай чоң маселе бар. Мына ушул жактан Maestro KG деген курулуш компания дейби, ошолдон үй алып жаткандар болсо, ушундай маселелер жагына карап көрүңүздөр. Алапаев 11 деген көчөдө жайгашкан экен. Эми жакшылап тактап алыңыздар. Эми биз албагыла же койгула деп сунуш бербейбиз. Ушундай маселеси болуп атыптыр. Ушул жагын эске алып коюңуздар демекчибиз. Эми карабайсыңарбы, мына жолдун кромкасын мына талкалап атат. Эмне деген мына былтыр эле басылган асфальт. Мына моюнан чыккан, могуреки грейтандан чыккан. Чоң анан бетон ташыган миксерлер анан кийин жанагы мотобомбалар карайсың талкалап атат. 2 жыл боло элек могу асфальт. Эми бул жактан дагы бир мыйзам бузуу бизге көрүнүп атат. Карасаңыздар, могул жактан ички көчөнүн жолдору экен, көчөлөргө кирген. Мындай келет дагы могул көп кабаттуу үйгө келгенде такалат экен. Ушу көп кабаттуу үйдүн аркы жагында дагы бир көчө бар. Ошол жака кошула турган жол экен эле да. Булар келип туруп эле, ушундай келип туруп эле могул жерден ушул үйгө такалып калыптыр. Булар ушул ички көчөнүн жолун дагы тосуп алган деп атышат. Мына эми ген план боюнча ошондой эле дейт. Буну да текшериш керек экен. Эмне себептен бул жолду тосуп үй куруп алат. Буга болот. Бул жактагылар мыйзамды сыйлап, өзүнүн жолго чыкпай, ген пландан чыкпай үйлөрүн курушкан, заборлор тосушкан. Бул жактан бул келип эле мага мыйзамдын кереги жок дегенме, мынтип туруп эле өзүнчө үйдү салыптыр, жолду жаап туруп эле. Эми бул жерде макул жолду тосуп өтө албай калды дегенде, эми бул жолду ген план түзгөндө да жөнөкөй түзбөйт да, коопсуздук жактарын карап түзөт. Эгер бир өрт кырсыгы каттала турган болсо, могу жака кантип барат? Могул үйлөргө, аркы жактарга. Ошол жагын караш керек да. Уна келип туруп эле могул жерге такалабы, жолду тосуп алып. Могу үйдүн ичинде жашагандар, могу тарабынан өрт чыгып атса, мисалы, кантип кирет? Өрт өчүрүүчүлөр кантип жетет, тиги мына үстүндө өрт болуп атса. Ушу дойчиктерге кайрылгым келет да. Эмнеге үйдү ушунча кызылдай акчаңарды саларды келип көрүп койсоңор, мына Көкжар Кийизбаева 26-ны келип көрсөңөр, же суусу жок, же канализациясы жок, пожарный пожарный разрыв жок. Айенге канча жолу жанагыреки эменин Гостройдун замы келди, Бакай Болотович деген. Ошол келип, канча комиссия келип, кыдырып көрүп, пожарный жок деп сайрап көрсөтүп атабыз. Бүт жолдун баарын жаап алган, пожарный эч качан эле кеп однокомнатный квартира ушунун баары теңчи. Ошо элестетип койгула, ал эмне болот ал? Эми биздин талабыбыз эле бул Көкжар айыл өкмөтүнүн 29 январь 16-жылкы номер 1 айылдык кеңештин депутаттарынын токтомун булар бузуп атышат да. Аларды жокко чыгарып, анан булар өзүлөрү жасашкан да, бул документти жасап, якобы ошол генеральный планды жоготушуп булар. Өзүлөрүнө жана ылайыкташтырып туруп, анан кийин алып эмет смешанный застройка. Бул бир эле 2 кабаттан ашпаган генеральный планда ошондой бар. Жанагы айыл кеңеш токтомунда 2 кабаттан ашып үй курганга болбойт деген. Болбойт деген маселени булар ал токтомду жоготушуп, ал токтомду биз иштетип, анда Аламединский райондук архивине барсак да жок. Областной, Чуйский областной архивге барсак андан да таба албайт. Анан көп кабаттуу үйлөргө уруксат берилген деп туруп булар жасашкан да документ. Дагы бир маселеси кошуналардын макулдугу алынган деген жана экспертизасында жазылып жүрөт да, кошуналардын немеси согласиясы бар деп, макулдугу бар деп. Ошондо 6 киши туруп, 6 үй бүлө турабыз. Жана андайларды кол койгон эмес. Аны кантип алар алып алышкан билбейм. Ал каяктан алды биздин колубузду. Сиздерден кол коюп берди деп турабы? Аты жөндөрүңүздөр да турабы? Согласиясы бар деп турат да. Яка биз кол коюп турубуз. Биз могу үйдү курганга биз бердик. Уруксат бердик.
тура бергиле деген маселени биз берип жүрбүз да. А биз алардын көзүндө көргөн эмес, менен келип сүйлөшкөндөн эмес. Каяктан келип ал документтерди алып биз түшүнбөйбүз эми. Тегерегине болсо тепектей кылып үйлөрдү салып атат, анан кийин мектеп жок. Эми келечегибизди деле ойлош керек да, кичине баягы балдарыбыз, неберелерибиз эмеге барсын деп. Анан моорек жерге бир жакшынакай мектеп салып берсе, стадиону менен эмесине. Биз да коркуп атабыз, могу айыл өкмөттөрү сатып ийеби же бирдеме кылып ийеби деп. Бул жерге дагы көп кабаттуу үй салып салабы деп. Ошондон коркобуз да эметип. Анан ошон үчүн баягы кошуналар кичине эмерээк болсо, ынтымактуураак болуп, токтотсокпу деп. Тетигерээки садиктин ылдый жагында таунхаус кылып салып атат. Уже четинен акырындан сатып атат да. Анан эң коркунучтуу жери ошол болуп атат. Могу жерге мектеп салып берсе карагылачы, мына моорек жерде 5 километр деп коеюн. Тиягы Көкжар микрорайон ошол жака барып окушат. Биягы болсо өйдө жака барып окушат. Ошонун радиусу 5 километр, ондон ашык даже. Мондай Жашоочулардын арыз муңун уккандан кийин биз экинчи тараптын пикирин алуу үчүн Маэстро KG курулуш компаниясына байланышканбыз. Алардын прорабы бизге ушул дарекке жөнөткөн жетекчилик ушул жакта жооп берет деп. Бул Маэстро KG компаниясы мына Мунара курулуш ишканасынын бренди менен иштеген компания экен. Жетекчилиги дагы ушакта деди. Азыр биз кирип алар менен ушул суроолорго жооп алайын дегенибизде директору өзү жооп берүүдөн баш тартты. Бизге юристтери жооп бере турган болду. Бул участок сатып алган, биз сатып алганбыз. Договорубуз бар бизде. Участок биздики, азыр мен көрсөтүп кетейин. Договорубуз март. Так, азыр. Договор купли-продажи деп турат. 29 октября 2024 года бул участокты биз сатып алганбыз. Мамбетов Айбек Марисовичтин кишиден. Полностью биз кызыл китеби менен бизге. Аянты канча? Я. Аянты канча сотук? Мына кызыл китеби боюнча карасак, общий 25 сотук деп айтышты да, туурабы экен ошол? Азыр көрүп берейин, мен анткени общий. Так, жок, андан азыраак ичинде. 23,8 экен. Ушул документтер менен Мамбетов Айбек деп аталат. Бул госакт. Биз өзүбүзгө сатып алганбыз. Договор купли-продажи бизде бар. Бүгүнкү күндө ошол земельный участок Маэстро KG'не принадлежит. Полный. Андан тышкары айтып кетейин, бул деген земельный участок гана эмес, полностью бизге ушул киши проектный документация менен саткан. Мамбетов Айбек Ошол деген өзү Мамбетов Айбек. 9 этаждуу үй полностью проект менен даяр. Ооба, даяр. Мен мына көрсөтүп кетейин, бизде мына копиясы бар, архитектурно-градостроительное заключение деген мына. Карасаңыз, 9-этажный жилой дом с торговыми помещениями и подземный автопарк в село Көкжар, улица Алапаева, номер 11. Андан тышкары самый основной документ биякта деген заключение соответствия госэкспертизы деген, положительное заключение экспертизы. Бул деген самый основной документ, билесиздер. Тоже Мамбетов, да, экспертиза чыккан, Мамбетов натынан тоже чыккан. Анан биякта деген азыр элдер айтып атышат, биз каршы чыгып атабыз. Но бирок деген азыр никаких законных оснований жок. Бизде бүт документтер бар, стройкага разрешениясы бар, көрүп атасыз биякта. Эч кандай незаконный нарушениялар же биз жактан, же незаконный действиялар биз жактан жок. Канча батирлүү болуп курулат бул? 80 батирлүү болот атат, туурабы ошол? Ошондой болуш керек, мен точно азыр айта албайм. Документ боюнча, мен документ боюнча көрүш керек. Эки блок болуп курулат экен. 23 сотук жерге 2 блок үйдү курса, анын унаа токтотуучу жайы каягында болот? Тиякта 2 входу бар. Сиз участок бардыгыңызда көрдүңүз да, мындай угол менен турат да, угловой. 2 жагынан входу бар. Пожарный выход деп коет тоже. Ошо, то есть полностью бул проект боюнча предусмотрено. Унаа токтотуучу жайлар, парковкасы каягында? Парковкасын проекти боюнча мен айта албайм, ал үчүн деген биздин биякта специалисттер бар. ПТО. Жалпы ошол маселе болуп атат да, бул
өзү тар жер болсо, Жок, биз деген азыр 23 деген соток жер биз болсо, азыр деген эмне жөнүндө айтып атабыз? Биз деген азыр айтып атабыз о том, что если даже соседдер каршы болуп чыгып атса, биздин документ боюнча бүт баары туура болуп атпайбы? Биздин компаниябыз даяр документти сатып алып атабыз. ошо таптаяр А то, что документти, там как это было выдано, кандай выдача болду документтер, кимге выдавать этти, кантип выдавать этти, ал вопростун баарына түшүнүктүү. бизге чейин каралыш керек болчу, Сиздерге туурабы? чейин каралыш керек. Биз Бирок болсо даяр алган кечиресиз. документтерибизге биз деген Сиздер ошо документти алып атканда, Мгм. юрист келсиз, юрист катары ошо курулуштун талаптарын билген, адис катары сурашыңыз керек да. Бунун парковкасы каяк болот? Азыр унаа токточ жайлары менен болсун деген талап болуп атат, ар бир үйлөрдө, курулуштарда. обязательно Канча үй болсо предусмотрен, ошончо, обязательно предусмотрен болот. Кайсыл жагына болот сиздердин 23 сотук болуп атса? Жок, жериңизде? аны мен азыр точный маалыматын айта албайм. Аны деген Ким айта алат аны? аны деген начальник ПТУ айта алат. Бирок мен бияктан азыр көрүп атам, документтер боюнча подземный автопаркинг болот. Подземный автопаркинг канча орунду, канча орунду? Обычно сиз билесиздер, үй курулуп атканда обязательно канча квартира болот, ошончо парковочный место коюлуш керек. Ошол барбы Ошончо. сиздерде? Парковка биякта Жетеби, предусмотрен. 80 үйгө жетеби? Азыркы учурда деген, если подземная автопарковка предусмотрен болсо, значит, соответственно, ошончо эле парковка болот. 23 Болот. сотук болуп атса, анын Болот. ичине 2 блок куруп атсаңыздар, 23 ошол жерге 80 унаа батпайт да, мындай жөн эле адис эмес, жөнөкөй адам Эми айтканда деле. благоустроенный территория болот да, в любом случае, жанында Кайсы деле. жеринде болот? Если сиз деген башка үйдөрдү деле карасаң, не только азыр биз куруп аткан үйдү, башка жактарды деле биздин Бишкек жактан эле карасаңыз, жердин баарына эле парковка аябай эле местосы кеден Жок, болуп отурабы. ошол буга чейин ошондой Биздики- болгондуктан жакында айтпады, УКМК төрагасы дагы айтып, ар бир курулуштун өзүнүн парковкасы болуш керек деп. Предусмотрен Башкалар парковкасы жок кылган деп сиздердер ошентип бересиздер. Парковкасы предусмотрен болот, обязательно. Шаардын бүт зданиелеринде парковкасы жок, үй курдурбагыла, офис курдурбагыла, торговый центр курдурбагыла, баардык жерде парковкасы болуш керек. Мына эмне үчүн чет өлкөлөрдөгү баягы тыгын аз. Себеби дегенде ар бир үйдүн астында парковкасы бар. А бизде мына эски эмелерде жок да эч нерсе. Өткөндө да эме бүтүк болуп айттык, аласың баарын алдык. Балдар ойноо аянтчасы болуш керек, Ага канча аянт каралган? Ошону дагы вот именно проект боюнча жана сиз айтып атпайсызбы? Канча место болот парковочный, канча благоустройство, балдар ойнош жери канча болот деген, ал деген технический отделди карап берет. Ошон үчүн биз Азыр- директордун өзү жооп берсин дегенбиз да, анткени директор биз бардык деген маселени билет. Азыр сурайбыз, азыр жооп берет, ал вопростор болбойт. Бияқта бар, бияқта бар. Конечно. Ошон үчүн директорду айткам, директор өзү бардык маселени билет. Азыр Бардык директор нерселерди жооп ордунда берет. жок. Азыр директор ордунда жок. Азыр эле кирип чыкпадыңыздар, кирип Жок, аттыңыздар, жооп бербей атат өзү. Отуруңуз. Ал деген чыгып кетип аткан совещанияга поэтому я успела просто. Бар болсо өзү деле жооп бермек, анын вопростор жок боюнча. Эми деген, если, конечно, чисто по проекту айтсаңыз, канча место болот деген бул, ал деген технический отделдин вопростору. Биз деген юристтиз. Юридический вопрос это башка. Биз Договоры, жалпы суроо менен келдик да. Бул ошол документтер Ан үчүн мен кандай айтып атам, алынган? хорошо, я понимаю. Ан үчүн давайте инженер ПТО чакырабыз, главный инженер чакырабыз, бүт баарын жооп беришет, как положено. А сиз юрист Это то, катары что анда касается именно документтер проектной документации. макул, аларга да келе, документтер боюнча айтып атасыз да. 2 блок үй болуп курулат экен, 23 сотук жерге. Канча аянт тейлейт ошол? Айтып атам го, проект Турак боюнча, айтып атам го, ал боюнча проект боюнча именно технический отдел сүйлөшүп берет силер менен. Мен именно по проекту мен айта албайм да, мен проектировщик эмесмин да. Проектти түшүндүрүп, проекттерди көрсөтүп, ал деген технический отдел, билесиз, любой компанияда ошондой. Мен жооп бере ала турган адам деп Хорошо, сурасам сиздерден. азыр, пожалуйста, биз чыктырып беребиз, жооп берет сизге, ал боюнча. Макул, анда жооп бериң. Сиздердин бул документ боюнча Гостройдон бардыгын алгансыздар, Биз экспертизадан алган өткөн. жокпуз, бул деген Мамбетов деген киши өзү Эми алган. алып аткан эми азыр учурда. сиздер жооптусуз да. Бул ээси сиздер да ошол жерде. Азыркы учурда ооба, азыркы учурда. Алардан алып атканда деле карагансыздар да, эмне документи бар, эмнеси жок. Ну, биз Бул деген 9 этаж курууга уруксат биз деген берилген, обязательно юристтер эмнени карайт? Сиз жана суроолор берип атпайсызбы? Юрист болуп, муну караш керектигин караш керек. Юристтер в первую очередь деген договорду биз составлять эткенге чейин, сатып алганга чейин биз деген бул документацияны карайбыз.
аресттер жок болуш керек билесиз, залог, документациясы туурабы туура эмеспи, эмне документтер по проекту есть, могу даже вот положительное заключение экспертизы деп коет, ушуну обязательном порядке. Вот эти все документы карайбыз. Полностью в соответствии с законодательством эмне бар, кандай бар. Көп кабаттуу үй курса болот экен. Эмнеге болбойт? Бизге айылдык Если токтомду көрсөтүп атат, айылдык кеңештин токтомун көрсөтүп атат. Бул жакка 3 кабаттан ашык үйлөрдү курганга болбойт деген токтом чыгарышкан. Эреман мындай карасаңыз, эми бул кагаздар берилгенден кийин значит болот да. Биз деген өзүбүз деле таап чыгып, өзүбүздүн инициатива менен кылбай элебиз. Ошол жакта отуруп алып, проект түзүп, жерди сатып алып, анан проект кылган жокпуз да. Биз деген даяр, уже проекттер даяр жерди алып атабыз. Ушул кагаздар ушу эмне Биз уже негизинде көрсөтпөйсүзбү анда, эмнени көрсөтөйүн? Мына мен договорду көрсөтүп атам. Кызыл китеби мына, пожалуйста. АГЗсы бар. Бизге бирден копиясын бере аласызбы? Экспертизаны беребиз го, АГЗсы наябай чоң болот да бул дагы копиясы. Экспертизаны, пожалуйста. Экспертизаныкы да? Түшүнүктүү. Анда бирки суроолорго жооп бере ала тургандар чакыралы, ким жооп берет? Дорогие друзья, мы рады сообщить, что начинаем новое строительство жилого комплекса в Кокджаре. Будущий жилой комплекс будет состоять из 2 современных блоков по 9 этажей, который в себе объединяет комфорт, стиль и функциональность. Новый жилой комплекс в Кокджаре – это шаг к современной и комфортной жизни. На этапе строительства у вас есть возможность приобрести квартиру по выгодным ценам, так как на этом этапе квартиры ниже, чем после завершения объекта. Следите за нашими обновлениями и успейте забронировать свою квартиру уже сегодня. Азыр бизге компаниянын инженери келди, азыр ушул маселелер боюнча жооп берүүгө. Сиз айтып берсеңиз, бул жакта канча квартира болот, канча блок болот, тагыраак бул жактын ошол жерге эмнелерди жайгаштырасыздар? 2 блоктон турат, 1 подъезд. Кен планды көрсөңөр болот. Эчтеке катпай элебиз. 1 подъезде 6 квартирадан турат. Экинчи подъезд 5 квартирадан турат. Ушунда 11 квартира, 8 көбөйтсөңөр 88 квартира. 88 квартира болот. Биринчи этаж коммерция. Биринчи этаж. Бул 88 батир болот же. Анын унаа токтотуучу жагы каягында болот? Полностью на ортосунда турбайбы паркинг. 3-чү блок болуп паркинг кеткен да. 2 блоктун асты и ортосунда. Могу жердеби? Ооба, патерный. Ушул жерге подземный болобу? Патерный. Подземныйга ошо 80 унаа батабы? Расчеттор бар, архитектор бар. Мисалы үчүн жериңиздер 23,8 соток экен. Ошого 80 унаа, 88 унаа кантип батат? Вот 33 парковочных мест, да? 33 эле экен го, 88 эмес. Калган унаалар каяка турат? Вот расчеттор бар, көрдүңөрбү? 0,8 метр квадрат. Ар бир количество бүт расчет кылып, 21 парковочный место чыгарыптыр. Бул кайсы? Ошо мага мындай жөнөкөй эле айтып койсоңуз, общий канча, каерге канча жайгаштырып? Сүрөткө тартып алсаңыз түшүнөсүңөр да. Жок, биз сизге келип атпайбызбы? Жооп берип коюңуз депчи. Жалпы канча орун болот? Для жильцов 21 парковочный место жедеттеп расчет кылып өтүп атат. Коммерцияга 3 парковое место деп жазылып турат. 21-3. Проекту 24 парковочный место болуш керек. Бизде болсо азыр 33 парковочный место болот. Нормально өтүп атпайбы? Ошол жана соода аянтчасына дагы, жашаган жарандарга дагы жалпы 33 эле орун бар. Андан тышкары гостевой да бар. Ар бир үйгө бирден болсун деген талап бар эмеспи? Андай жокпу? Андай жок. Вот 0,8 метр квадрат. Макул эми буну көргөндөр баа берсин. Балдар ойноочу аянтчасы болобу? Да, болот. Кайсы жерде болот? Ошол подземный паркинг ортодон үстү эле полностью. Но жер ошо балдар ойноо аянтчасы болобу? 2 блоктун ортосунда. Бир блок канча аянт тейлейт? Общий аянт, но сиздердин именно Площадь застройки 925 метр квадрат болот. жок, жалпы квадрат. 9 соток жерге болот ошондо? Жок. 24. 24 соток жерге. 24 соток жерге. Сиздердин өзүңүздөрдүн жериңиздер 23,8 соток болуп атат. 24 соток жерге үй куруп койсоңуздар, балдар ойноочу аянтчасы каякта калат? 24 соток болуп атат. Биздики болсо 925 метр эле болуп атат. Застройкабыз.
именно үй турган жер 9 соток жерге эле болот абы. ооба 9 соток. Калганында эмнелер куруп атат? Ошону айтып койсоңуз. вот Площадь застройки 9 соток экен. площадь детской площадки 180, площадь 1,8 озеленения, соток экен. да. площадь 0,5 озеленения соток. 500. Эми 500 Метр чарчы квадрат. метр деп атат. Эми бул 0,5 соток деген да жөнөкөй Мгм, жер менен. мгм. Бүт расчеттөрдүн баары бар. Сүрөткө тартып алсаңар болот. Түшүнүктүү. Азыр андан кийин өзүнчө алып алалы буларды. Согласование өткөн. Сууну каяктан аласыздар? Эми экинчи этап чыга элек пока. Биринчи этабын деле өттү да. Азыр билесиңер да 2 этапка бөлүп калганда. Биринчи этап коробкача, конструкциясы менен архитектура, экинчи этап инженерный частьтер чыгат. Жок, азыр алардын айылдыктардын айтканы дагы бир маселе мондой болуп атпайбы? Биз айылда суу жок дейт. Кыштын күнү дагы жумасына 2 жолу берет, жайдын күнү суу такыр эле жетпей калат дейт. Сиздер бул жерге 88 үй бүлөнү киргизип койсоңуздар, аларга сууну кантип тартып жеткиресиздер? Башында ойлонулганбы? Бул жагын айта албайм. Ну, чечейт. Кантип чечесиздер? Ошончо айыл чече албай атат экен, сиздер кантип чечесиздер? Эми башында үйдү куруп аткан учурда ойлонуш керек да. Куруп бүткөндөн кийин элди киргизип коюп анан суусу жок киргизесиздер да. Жок, биз тартып келатабыз. Итак, жана Кокжарга 2 үй салдык. Бирөөлөр жанагы айтып эле коеюн, ошолордон алып договор түзүп алып келатабыз. 2 объекттен. Көкжар айылына 2 объект салдыңыздар буга чейин. Алар каяктан суу бердиңиздер, суу механизмдериңиздар. Азыр чек условия алып, ошо полностью подключениясы менен төлөдүк да. Ошолор Канализацияңычы? канализацияны да чечербиз эми. Серьезно, бул жаңы башталдычы. Мага жаңы келди. Баштаган жерде. Жаңы башта башында карап алып туруп курат да үйдү деле. Мисалы үчүн мен үй салсам деле барып так, муну суусу каяка кетет, башкасына кетет. Вложение кийин чечиле турган нерсе да. Эми башында хотя бы көрүш керек да. Мисалы бир 3 айдан келсеңер, 3 айдан кийин биз уже каяктан ушу эметип калабыз да. Башында канализациясын кандай кыласыздар, суусун кандай кыласыздар билбей туруп эле курулушту баштап алып, анан кийин чечебиз дегениңиздер эми сизди көргөн кардарларыңыздар эмне деп ойлойт? Чечилбей калса эмне болот? Чечилет деп нерсе. Кызыктай жооп кой, муну көргөндөр баа берсин анда. Макул, башка немени тартып алалы проекттин, э? Мындай көрүнөт. Сиз аты жөнүңүздү айтыңыз. Зачем? Сиз адис каттары жооп берип атат, сизди тааныштырышыбыз керек да. Жактык, адисин все. Сүрөткө тартабы? Аты жөнүңүздү айтып атпайсызбы? Жок, эми инженер катары сиздин аты жөнүңүздү ким деп тааныштырып беребиз да. Сүрөткө тартып аласыңар. Ушундай шартта көп кабаттуу турак жай курууга уруксат кагаздары кандай жол менен берилгенин суроо үчүн Курулуш жана архитектура министринин орун басары Бакай Турдугуловго кайрылдык. Ал иш сапары менен Ошко кетип жатканын айтып, кийинки жумада жооп берүүнү убадалады. Эми негизи мындай алганда турак жай куруу деле бизнес да. Башкалар бир жагынан турак жай куруп атат, анан ошол эле учурда үйгө муктаж жарандар да көп. Биз бул материал менен бизнесин кылсын, ишкерлердин бизнесине тоскоол кылайын деген оюбуз жок. Үйгө жетпей аткан жарандардын үйлүү болсун дегенине тоскоолдук кылайын дегенибиз жок. Бүт баары мыйзам негизинде болсун. Эгер көп кабаттуу үй курулуп атабы, ошол уруксат берилген жерлерди алып кура беришсин. Анан башка ошол үйдү куруп атканда жанындагы кошуналар башкаларга тоскоолдук жаратпасын деген тилек. Эртең бул үйдү бүтүрүп алып, анан дагы элди киргизип алып, ортосунда түшүнбөстүктөр, баягындай ар кандай кырдаалдар жаралбасын деген ойдобуз.